Ой, мына үйді қараңыздар, маша Аллах, көз тибесін. Өте керемет, жомоқтағыдай, кинодағыдай үй болып тұр. Туғандар, урматтуу Тез Кабар каналының көрүүчүлөрү, мына ушул жаңы курулган үй сатылат. Бул Бишкектеги 5 күнгөй айылында Арашан дарыясынын боюнда жайгашкан дачная зона өтө сонун жерде, туғандар. Жаңы курулган, бүгүн ушул үйдү сиздерге обзор кылып көрсөтүп берели. Үй укмуш, ремонту бүткөн, 2 кабаттуу, подвалы менен, жалпы аянты 260 чарчы метр чыгат, узун туурасы 8ге 14. 2 кирпич менен курулган, тугандар, ортосунан жылууланган, сырткы фасадтагы кирпич менен кооздолуп, бүт сырткы лампалары дагы коюлган. Чатыры жумшак кровля менен жабылган, тугандар. Жер аянты 7 сотық, фактически 7 сотықтан дагы ашуунураак экен. Сырттан киргенде мына ортодогу площадкадан оң тарабыдагы ушундай газон, анан арча дарактары, книжная туя, голубой ел ушундай дарактар отургузулган. Ошондой эле дарактар сол жакта дагы бар. Бул жака унаа коюучу жай, атайын навес даярдаган. А бул болсо дарбазаны ачып эле үйдүн алдына унаа киргизет, калиткасы, ал эми андан киргенде оң жактан навес, тапчан бар. Анда дарегин дагы бир жолу жакшылап түшүнүп алыңыздар, тугандар. Мына сыртка чыкканда эле, дарбазадан чыкканда, тугандар, мына Арашан дарыясы агып жатат. Бүгүн эми жаандуу күн бүркөк болгондуктан мына жогорудан суу бир аз кызылыраак агып келип атат. Бирок жай мезгили суунун деңгээли көтөрүлүп, бул жерден, тугандар, балыктар секирип турат экен. Кайырмак салып ушул эле жерден балык кармаса болот экен. Бул жакта кекиликтер бар, фазандар бар деп атышат. Дачная зона өтө сонун жер да. Бул дагы эми, тугандар, ушу Алматинский проспект менен түп-түз жогору көтөрүлүп келип, Супарадан өтүп, 5 күнгөйгө подъемдон чыгып, оң жактагы маркет вулканизациядан түз эле оң тарапка бурулуп, тетиги жактан түп-түз келип, анан ылдыйраак түшүп, жогору жак менен айланып келип калса болот. 5 күнгөйдүн центри, мечит, мектепке жетпей оңго бурулуп кирет да. Жолу мына бул жакта, ушул жол менен келет, тугандар. Жолуна дагы ошо подъемдон түшкөндөн бери ушул жерге чейин бүт шебен, шагал төшөлүп, ушундай жасалыптыр. Бул жака болсо дарыянын боюна ушундай көрүп турасыздар, арча дарактарын отургузуп, унаа коюучу жайларын дагы даярдаптыр. Айланасы бүт тосулган. Чегарасы ушул жерден баштап бул жагы наркы чекеге чейин барып такалат. Сырт тарабындагы бүт мына ушундай кафел гранит менен жасап чыккан. Оң жактагы навестин чатыры дагы, сол жактагы навестин чатыры дагы бүт бардыгы жумшак кровля менен жабылган. Көрүп турасыздар, дарбазасы кооз дарбаза коюлган, домофон бар. Анан калиткасы оң жагында турат, тугандар. Эми мен чекеден сиздерге барын көрсөтүп бере берейин. Сырттан киргенде эле мына оң жака навестин асты менен жүрөлү. Пол бүт мына көрүп турасыздар, жыгач өңдүү ушундай бир брусчатка менен жасалыптыр. Бул жерге болсо атайын тапчан койгон. Бул жагында болсо көрүп турасыздар, атайын ушул жерди ачык жасаган, бул жерге шторка коюп беребиз дейт. Шторка коюп койсо аябай жакшы болот. Анан тапчандын арка жагында ушундай кереге стилинде жасаган тапчаны дагы сиздер үчүн дап даяр болуп турат. Потологу бүт мына ушундай жыгач каражаттарынан жасалыптыр. Бул жерге жана узунунан стулдар коюлат экен. Төрдө баня, топка, очок гана болгондуктан тамак аш бышканда ушул жактан эле тапчанга ташып келгенге болот экен, тугандар. Ал эми дарбазадан киргенде сол жакта болсо, бул жерде унаа коюучу жай. Көрдүңүздөр, сонун кылып жасап койгон. Анан бүт подсветка койгон, тугандар. Жер аянты 7 сотуктан ашуун, бүт айланасы ушундай дуал менен тосулуп, анан ар бир тумбасына тетигинде жарыгы жанып турат, ушундай жарыктарын дагы коюп чыккан. Анан бул жака дагы бир өзүнчө бир башкача подсветкаларды коюп тур, тугандар. Газондун алдыдагы күндүзгү түнкүсүн аябай жакшы жанып турат экен. Мына алардын жанып турушун караңыздар. Сонун экен да. Келиңиздер эми. Үйгө киришели. Үй сонун бүткөн да, сонун. Караңыздар. Пай. Мына 2-нчи кабаттагы балкондун перила балясыналары дагы бүт бардыгы гранит менен жасалыптыр. Андан сырткары үйдүн соколу,
Фундаменттин сырты дагы бүт гранит менен жасалыптыр. Кире бериш тепкичи мына овальный жасалыптыр. Алардын тумбалары, перила балясыналары бүт бардыгы ушундай кымбат баалуу граниттерден жасалыптыр. Ар бир товардын өзү кардары бар дейт го. Бул үйдүн дагы негизи кардары бар да. Караңыздар. Терезелери бардыгы күрөң түстөгү пластик, германский пластик, стекло пакети ичиндеги айнеги 3 кабаттуу экен. Сыртына темир решетка кылыптыр биринчи кабатына. Мына жерлерге да бүт бра лампаларды коюп чыккан, светтерди. Камера көзөмөл дагы коюлуптур, домофон коюлуптур тугандар. Кана, жогору чыкканда эле мына Torex фирмасынан алып келип койгон чоң брон эшик тугандар. Эшикти ачып үйгө киргенде эле мына көрүп турасыздар. Бул жер эми коридор. Тепкич менен үстүнө чыгабыз, тепкич менен астына чыгабыз. Атайын Бишкектеги Меммин деген эң күчтүү дизайнерлер иштеп, ушул үйдүн дизайнын чийип, даярдап, анан ушу ремонт учурунда усталар менен чогуу автордук сопровождение кылып, ушундай бир сонун иштешип, бүтүрүшүптүр. Домофондун экраны бул жерде да турат, анан экинчи кабатта дагы бар экен. Эми туугандар, ушул эле коридордон оң тарапка кирели. Биринчи кабаттагы бөлмөлөрдүн эшиктери дагы мына ушундай бир өзгөчө жасалыптыр. Ичине айнек коюп, мындай бир профиль бир пруттардан жасап, ушундай бир жаңы фасондогу эшик кылыптыр. Бул эшик эки жакка ачылат экен. Мына караңыздар. Ачып киргенде эле бул жагы мына көрүп турасыздар. Ушундай ашкана. Ашкананын эмереге ушу сол тарабына полдон потолокко чейин бийик бүт текче полкалары менен жасалган. Бул жагына болсо аралчасын жасаган. Бул жагына болсо мына 6 кишилик бети гранит, таш, мрамор, ушундай бир чай иче турган стол. Булар дагы ушу кымбат баалуу жакшы бир креслолор экен. 6 коюлуптур мындан. Мында болсо мына бул жагына өзүнчө люстра илген, бул жагына өзүнчө люстра илген. Ал эми оң тарапка чоң холодильник, Ханса микроволновкасы, духовкасы, анан бул жакта болсо посуда мойкасы бар экен. Анан бул жакка болсо ошо идиш жууганга суулары чыгарылып, үстүнө вытяжкасы коюлуп, анан бул жакка газ печкасы дагы коюлуптур. Бүт эмерек крашенный. Бул жагы мына рабочий зонасы кафель болгон, нар жагы кадимки ламинат паркет. Бул аралчасы туугандар. Аралчасындагы өтө сонун кооз жасаптыр. Бул жакка LED экран телевизор коюлат, үстүнө кондиционер коюлат экен. Потолокко ушу трекер лампа коюп чыккан. Бүт боек краска туугандар. Тиккурила. Эми мына сырттан киргенде сол жакка киребиз. Эгерде сол жакка кире турган болсок, ошондой эле эшиги эки жакка ачылат туугандар. Мына караңыздар. Эки жакка сонун ачылат. Бул жакка киргенде эле бул жерде мына мунун дагы мынау бетиндеги ташы гранит, мрамор туугандар, ушундай таш тимеле жалтыраган стол экен сонун. Бул креслолору мына 10 кишиге кресло коюлган, чай иче турган орундук. Конок келгенде ушул бөлмөгө киргизилет. Терезеси ушу батыш жагында дарыя тарабында турат. Атайын дизайнерлер иштегени билинип турат да. Бул зал, конок бөлмөсү, мейманкана. Бул жагы ТВ зона. Өтө сонун жасаган, көрүп турасыздар. LED экран телевизорду да койгон. Үйдүн арт тарабында бир терезеси бар, пардалар илинген. Бул жака бүт лампаларын койгон. Бул люстралар эле бир өзүнчө башкача. Полу ламинат, бельгийский килем салган. Мынабул диванды эле өзү $3000 алып келип койдук деди. Бул дагы кымбат баалуу фирменный, билбейм каяктан алып келген ушундай бир диван экен туугандар. Өзгөчө бир дизайн. Эми туугандар, бул жака жүрүңүздөр, мына тепкичке чейин оң жака атайын бул жерге күзгү ушундай тартмайлары менен жасаптыр. Бул биринчи кабатка сөзсүз түрдө керек. Бул жерде болсо ошо кийим-кече майда чүйдө койгонго атайын крашенный эмерек койгон. Андан кийин оң тарапка кире турган болсок, бул жакта биринчи кабаттагы жалпы санузел, коноктор үчүн, бала чака үчүн бүт бардык шарты бар. Кир жуучу машинасы, сушилкасы, мына Gappo фирмасынан раковинасы, үстүндө чоң күзгүсү туугандар. Бул жагында болсо мына инсталляция унитазы, нарагында душевая кабинасы. Бүт бардыгы сонун жасалган. Көрдүңүздөр, өтө мыкты. Эми жүрүңүздөр, биз экинчи кабатка чыгабыз. Үйдүн биринчи кабатында бүт водяной теплый пол, ал эми экинчи кабатында болсо жашоо бөлмөлөрүндө
отопление батареялары коюлган. Экинчи кабатка чыгып бара жаткан тепкич дагы ушундай темир каражаттарынан, жыгач каражаттарынан, айнек каражаттарынан жасалган өтө мыкты чыгыптыр. Туугандар, көрүп турасыздар. Сонун. Просто сөз жок, туугандар. Мынал жерлерде дагы өзү үстүнө светтерин коюп, өзүнчө бир декоративный сонун чыгарган да, туугандар. Машаллах. Үй курганга өтө бышкан киши экен. Караңыздар. Мындай үйдү буга чейин дагы биз Бишкектин Агургу конушуна курганын тартып көрсөткөн элек. Ушундай эле проектте окшош эле болчу, туугандар. Тепкичтен чыккан деле оң жакка, экинчи кабатка дагы домофон экранын койгон. Оң жактагы биринчи эшиктен кире турган болсок, бул жакта мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Өтө мыкты. Бул жак дубалы дагы өзү бир мындай будур-будур жаңы өзгөчө бир фасондо жасалган. Эки кишиге керебет, тумбучкалары менен бүт подсветтерин түшүргөн, туугандар. Ал жактан светти өчүрүп жандырса да болот, бул жактан өчүрүп жандырса дагы болот, туугандар. Бул эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жагы мына аял кишинин боенуучу жайы. Үстүнө кондиционер койсо болот. Терезеси мына көрүп турасыздар. Ушу дарыя тарапта жайгашкан, отопление батареясы да коюлган, пардалар илинген, бүт бардыгы идеальный сонун. Бул жака да мына килем төшөп коюптур. Эми бул жака кирели. Бул жак болсо мына көрүп турасыздар, ата-энелердин уктоочу, эс алуучу бөлмөсүнүн ичинде бүт бардык шарты бар санузели. Ваннасы коюлган, өтө мыкты. Анан бул терезеге жалюзи тартып койгон, туугандар. Көрдүңүздөр? Сушилка дагы бар, отопление батареясы да бар, инсталляция унитазы да коюлган, гаппо, раковина, күзгүлөрү бүт бардыгы коюлган. Көрдүңүздөр, бул жагы санузел. Ал эми бул жакта болсо гардеробу жайгашкан. Гардеробунда дагы мына аял киши, эркек кишиге экөөнүн тең кийим кечесине орундуктар кенен жетет. Көрдүңүздөр? Бул жак мына ТВ зона болот. Бул эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта болсо эки детский спальня бар. Анын биринчиси мына ушул. Бул балдар үчүн бөлмө, же кыздар үчүн бөлмө болуп калат. Бул жака бир кровать, бул жака бир кровать коюп, ортого мына подсвет түшүрүп койгон. Люстралары да бир өзгөчө башкача. Мунун дагы терезеси ушу дарыя тарапта турат. Анан эшиктен киргенде оң жака, сол жака атайын эки адамга ушундай көрүп турасыздар. Эки кызга же эки балага атайын шкаф жасаган, кийим кече майда чуйдасы үчүн. Бул эми детский болду. Ал эми бул жака кире турган болсок, бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул бөлмө кыздар бөлмөсү болот. Буну дагы өзгөчө жасаптыр, же болбосо универсальный бөлмө. Бала менен келин үйлөнүп калса, ушул жака киргизип койсо болот, туугандар. Мына ортого спальный диван коюп, кийим кечеси үчүн бүт бул жака атайын ушундай шарт түзүп, шкафтарын коюп жасап чыккан. Көрдүңүздөр? Өтө мыкты. Буга дагы бул жагына атайын күзгү койгон, сонун кылып жасап, атайын эмеректерин полдон көтөрүп жасап коюп чыккан. Бул жагы ТВ зона, люстрасы эле бир башкача. Буга дагы пардалары тартылып, терезенин сыртына темир решетка дагы коюлуптур. Ал эми бул жактан, туугандар, сыртка баш бага турган болсок, тоо жак жакшы көрүнүп турат экен. Мына. Көрдүңүздөр, Эми, туугандар, бул жакта экинчи кабатта мына чакан ажатканасы бар. Ажатканада ушундай шарты бар. Мынакей. Көрдүңүздөр? Күзгү раковина текчелери менен бүт барын жасап коюптур. Теплый пол дагы киргизип коюптур. Бул ажатканасы болду. Жалпы. Айтмакчы, бул жакта балкону бар экен. Балконун дагы көрүп коюңуздар. Мына балконго чыкканда бул жактан өтө сонун көрүнөт экен. Мына панорама. Дарыянын аркы бети, үстүндөгү тегиздик, адыр, бүт бары, үйдүн алдындагы жашыл зона, көчө тарап бүт бардыгы ушул бийиктиктен аябай сонун көрүнөт экен. Эң мыкты. Эми ылдый түшөбүз, подвалын дагы көрүп чыгып, анан сырттагы кошумча курулуштарын бүт бардыгын көрүп чыгабыз. Сиздер алыстабай туруп туруңуздар. Бул үйдүн баасын мен мына ушул жерде дагы жарыя кылып айтып коеюн сиздерге. Үйдүн баасы $395,000 кеми бар экен. $395,000 кеми бар. Ылдый түшөбүз. Мына ылдыйга түшкөндө бул жагы мына подвал. Үйдүн асты бүт подвал экен. Полу кафел болуптур. Анан подвалда болсо, мына көрүп турасыздар. Отопление батареялары коюлган. Отопление бул жакка дагы киргизилиптир. Бул жакта бир запас комнатасы бар экен, кладовкасы. Ал эми бул жакта болсо бир
залы же болбосо жана кинотеатр кыла турган бөлмөсү бар экен мынакей. Көрдүңүздөрбү? Чоң бөлмө бул дагы. Отопление бар, жарыктарын койгон, электроточкаларын бүт бардыгын жасап чыккан. Эми сыртка чыгалы. Сыртка чыгалы дагы ошо кошумча курулуш, баня, очоккана, топка бүт бардыгын чекеден көрсөтүп берели. А сиздер алыстабай туруңуздар, $395,000 келишими менен бир жакшы ориентир алып туруңуздар. Караңыздарчы. Үйдөн сыртка чыкканда үйдүн алдындагы аянт кандай сонун көрүнөт, Кандай сонун көрүнөт. Оң жагы, сол жагы, мына газонокосилкадан бери бүт бардыгын сиздер үчүн алып келип койгон. Ана ушундай көрүп турасыздар. Атайын брусчатка басып чыккан. Бул дагы ушу өтө сонун кооз көрүнөт экен. А бул жакта болсо үйгө улай, навес, кошумча курулуш, булар да бүт кирпич менен курулуп, мындай потолоктору жыгачтардан жасалып тургандар. Мында болсо мына очокканасы, 2 казан койгон, ортодо барбекюсу бар. Бул жакта болсо суусу чыгарылган. Мында болсо банясы бар экен. Бул жер эми дачный зона болгон үчүн банясын сонун кылып жасап койгон. Мына эс алуу бөлмөсү банясындагы бүт жыгач менен жасалган дуалы потологу. Бул жака көрүп турасыздар. Телевизор койгон, отопление киргизген тугандар, шкафын жасаган. Бул жакта болсо мына андан кийинки бөлмөсү бул жуунуучу бөлмө. Атайын бул жерге отуруп жишинип жуунат. Бул жака душевой кабинасы. Бул жактар бүт кафел болгон тугандар. Андан сырткары ичкери кире турган болсок, бул парилкасы. Парилкасы дагы өтө сонун болгон. Печкасы дагы өтө мощный экен тугандар. Эми келиңиздер, сыртка кайра чыгып, бул жака жүрө турган болсок, мына жакта ажатканасы бар экен. Сыртка ажаткана. Бул жака дагы отопление киргизип тугандар. Ана кол жуучу жайларынан бери бүт барын жасап коюптур. Ысык суу, муздак суу бүт бары бар экен. Мында болсо топка. Топка дегенде үйдүн отоплениясы ушул чоң печка менен ысып жылыйт экен. Отопление печкасы ушул жерде, умный печка, анан банянын печкасы бул жакта экен. Ушул жак мына топка. Үйдүн артында дагы 3 метр аралык бар экен. Нары кошулалар жактан агып келген суу ушул арык менен эле ылдыйга түшүп кетет экен. Бул жакта атайын, бул жака ным теппесин, сыз теппесин, суу теппесин деп атайын терең кылып, атайын лотокчо жасап, сууну сыртка чыгарып бериптир. Үйдүн артынан көрүнүшү ушул. Үй өзү тугандар биринчи ичинен 1,5 кирпич урулуп, анан сыртынан базальт менен жылууланып, базальттын сыртынан ушундай бир Россиянан келген, анан биздеги жана клинкердин кирпич менен ушу комбинация болуп, дизайны чыгарылып, ушундай сонун ремонт болгон тугандар. Көрдүңүздөр, эч нерсеси калган жок, биз баарын көрсөттүк. Үйдүн баасы $395,000 кеми бар. Азырда мына сыртта кардарлар келип көргөнгө, алганга ашыгып турат. Эгер аларга жаккан болсо, сиздерге жеткирбей эле алып коюшу мүмкүн да. Сиздер дагы бир аракет кылып көрүңүздөр. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук, ошол номерга чаласыздар, байланышасыздар. Үйдүн ээси айтып атат, эми бул үйдү мен 1 жыл мээнет менен куруп чыктым дейт. Ар бир деталына чейин, ар бир мыгына чейин маани берип, убакыт кетирип, нерв кетирип куруп чыктык дейт. Эми мына сата турган убакыт келди. Кимге болсо дагы насип кылсын, уят болбой турган кылып курдук дейт. Чындыгында үйдү мощный куруптур. Көз тийбесин, машалла. Үйдү өзү ушундай куруш керек. Ана бул жерге септик жасаптыр. Эртерээк аракет кыла бериңиздер, мен жыйынтыктаймын. Үй сиздерге насип кылсын. $395,000 кеми бар. Документтери бардыгы так дейт. Бул эми ушу трассадан 1 километр ушу Арашан дарыясынын боюна ичкери кирген жерде жайгашкан дачная зона. 5 күнгө айылы, дарыянын бою өтө сонун, абасы таза, мыкты жер. Кышы жайы ушул жерде жыргап жашай берсеңиздер болот. Үй сиздерге насип кылсын. Кызматыңыздарда тез кабарчы Атакул Жалилов болду. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар сураныч. Башкаларга дагы бул маалымат жетсин. Үй албаса дагы ушундай үй алууну же ушундай бир үй курууну ниет кылып койсун тугандар. Үйдүн ээсине рахмат. Үйдү ушунчалык сонун куруптур. Азамат десе. Аманчылыкта көрүшөлү. Үйүңүздөрдө ылайым тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Амин. Куш келиңиздер.